кичинекей машинага отурганда удобный болбойт да, мага батпай калам сенен аркага жылганда аркада кишилер батпай калат деген нерсени окуп да. Частный иштерде охраналарда иштедим. Биздин бою өскөн жанында ошо туугандарым айтат, чоң аталарыбызда ушундай палбан кишилер көп болгон экен. Кийин тикен ойнойт, швейлер. Ошол жака барып біраз менин чене алышып, мага тайын тийишет да. Таң алышат, чоң экенсиң, анан кийин жанагы орустун немесине окшош экенсиң дешип таң алышат. Алыштырышат. Экинчи месте алган, үчүнчү месте алган күндөр болду. Амансызбы замандашым, бүгүнкү каарманыбыз кызыктуу инсандардын катарын толуктайт. Тагыраагы өзүнүн боюнун узундугу менен өзгөчөлөнгөн милиция кызматкери Айдар мырза менен маектешебиз. Өзүңүздөр көргөндөй Айдар мырза азыр өзүнүн ишин кылып жаткан учуру жанына барып жакыныраак таанышалы. Сизди бойлуу мырза катары билебиз. Сиз менен жакындан да таанышып алалы. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз бизге. Кайсыл жактан болосуз? Канча жаштасыз? Аты жөнүм Шормонов Айдарбек, Жалал Ата областынын Токтогул районунун Үчтөлөк айылында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өскөнмүн. Ал жерде Максим Горький орто мектебин 10-класска чейин ошол жерде окуп, ошол жерде аяктап бүткөм. 11-ди бүткөндөн кийин эле ушул тармак менен алектендиңизби же? Жок, 11 бүткөндөн кийин жокмун. Частный иштерде охраналарда иштедим. Бишкек шаарында иштеп жүрдүм. Андан кийин Камаратта кез бар биздин эле Камарат 2 деген кез ачылган. Ошол жакта иштеп эмгектенип жүрдүм. Бул тармакка 2015-жылы өз узугу менен Жалал Ата областында жана спецназ топайм ба? Ошого кызматка киргем да. Ошондо канча жыл иштедиңиз? 2015 болгондо 10 жыл иштедим да. 10 жылдан ашык убакыт 10 кызмат жылдан бери өтөп ички иштер министрлигине кызмат жасадым. Ошого чейин. Жакшы, үй бүлөңүз жөнүндө да сурагым келип жатат. Үй бүлөңүз жөнүндө, ата-энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Үй бүлөм жөнүндө 7 тууганбыз. Мен жөнөкөй дыйкан үй бүлөдө төлөгөм да. Менин атам айтсам, атам өмүр бою колхоздо шопур болуп эмгектенген да. Апам азыкчылар батыр эне 7 баланы төрөп өстүрүп чоңойткан да. 3 бала 4 кызды чоңойтуп өстүрүп, азык кылуучулар пенсионер, жашы 73-кө чыкты да. Атам тилекке каршы каза болуп калган, мен 11 бүткөн убактарда каза болуп калды, Желегорстан каза болуп. Ошондон бери апабыз бизди чоңойтуп өстүрүп келатат да. Ушул боюңуздун узундугу кимден өткөн сизге? Баягы тектен деп коет го. Таята тараптанбы же чоң ата тараптанбы? Биздин бою өскөн жанында ошо туугандарым айтат, чоң аталарыбызда ушундай палбан кишилер көп болгон экен. Менин чоң атамдын атасы Абдулла деген чоң атабыз болгон экен. Ошол айылда болуп чоң болуп палбан болуп да, чоң киши болуп миригенчилик кылып, ошо ачарчылык убактарда ошо элдерди туугандар бир-бирине багып, тоого чыгып миригенчилик кылып, аюулар менен камашкан убактар болгон экен. Ошо айтып калышат да. Ошону тапкам да. Аябайдыр. Эми күчтүү киши болгон экен да, чоң. Күчтүү болгон экен да. Бой жөнүндө да сүйлөп калдык, эми көпчүлүгү биздин көрүүчүлөрүбүз да азыр кызыгып жатса керек. Боюңуз канча метр? Боюм 2 метр. Ашык да эмес, кем эмес экен да. Анан сизге ушул өзгөчө баягы бойлуу кишилерге кийимдер дагы чак келиш кыйын болуш керек, базар дагы өзгөчө, ушул формаларыңыз боюнча айта кетсеңиз. Тиктиресизби? Форманы тиктирем, көбүнчө тиктирем да. Базардан оңой чыкпайт. Туура келбейт. Ал форманы болсо атайын заказ менен тиктиребиз. Бияктан биздин өзүбүздүн немелери бар. Военный тикен военный швейлер. Ошол жака барып біраз менин чене алышып, мага атайын тийишет да. Тиемеден берген жумуштан берген эмелер форма батпай калат кишилер. Туура келбей калат экен да. Жакшы, анан жана эфирден тышкары ботинкаңыз боюнча да айта кеттиңиз. Ошол боюнча сурагым келип атат. Аны дагы өзүнчө заказ берет экенсиз. Особенно ботинка, туфли ботинка мага чыкпайт да, базардан чыкпайт. Атайын заказ берип, мээде бир шея табып турчу, шетте бир шеяда тигеткен. Ошол заказ берип, келип да.
Ошондо канчанчы размер кийесиз бутуңуз эми? Бутум 50 размер 50 жогу. Кроссовка эмелер базардан чыгат. Дордой базардан чыгат алабыз да. Бойлуу адамдардын негизи эле баягы пайдалуу жактары көппү сизге жумушуңузга өзгөчө? Ооба, боюм пайдалуу болсо көп болот. Жумушуңуздагы ошо бир кызыктуу учурларды эстеп кетсек анда. Бул албетте ошо жумуш боюм узун болгондуктан мен ошо атайын биздин немелер жумушка алышкан. Сен боюм узун экен, ошо министр тамак ичишиң керек. Адам жыгылды. Мага иштеп жүргөм мен, министр тамак ичесиң. Анан биздин министрлерди күнүгө көрүп калып начальниктер. Анан спецназ ишке жумушка алышкан 2015-жылы. Боюм узундугуна байланыштуу ишке калганда мисалы. Боюңуздун узундугуна карап алышыптыр да, Анан кандай кызыктуу учурлар болот? Мисалы, сизди көрүп, балким сезенишеби, ошолор боюнча да айтсаңыз. Боюм узундугу боюнча алса, биринчи катарга туруп бизди. Сизди жиберишет, Бар өзүң барып келчи деп. Стой катарына биринчи узун болуп биз турабыз. Башкача реакция беришеби? Ошол мындай сизден бир аз болсо дагы коркушат да. Корку сезим болсо керек, Адам жыгылды. башкаларга сезиптир өчөсүндай. Сен чоңсуңду көп мына жака көп чыга кийип көрүшөт. Көп жактарга. Жакшы. Ошол жактарга кызмат өтөбүз да. Бул жака 10 жылдан ашуун Жалал абадта кызмат өтүп, анан бул жака келип калган турбайсызбы Бишкекке? Ооба, Бишкекке жок. Аз эле болуптур, бул жакта иштеп жатканыңызга. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Эмнеге бул жака келдиңиз же жумуш алмаштырып көрөйүн дедиңизби? Ооба, жумуш алмаштырып көрөйүн деп ушу жака келдим. Өзүм дагы заводчу окуп жүрүп, юридический факультетти жаңы бүттүм да. Диплом алып, анан жактан иштерден иштеп үйрөнүп, офицерский званияга алсам деген максатта ушул жака келгем да. Жакшы. Көнүп калдыңызбы азыр? Ооба, көнүп калдык. Ыстыкөлгө да иштеп келдик, жайында ошол жакта. Командировканы ошол жакта иштеп атык да. Анан бул жака Бишкекке иштегениме бир азыраак эле болду. Жакшы. Жаңы үйрөнүп алды жумушту. Ийгилик каалайбыз сизге. Биз жумушчубузда 102 кызматынан чагылып түштү. Айны Токтомария көчөсүнөн жол кырсык болду депчи. Ошо жол кырсыгына келдик. Жол тыгынын азайтып такташ үчүн. Өтүп бараткан да. Мен өткөндө көргөн, мен оң жакта барып эле бияка жүрөм. Кайерде сиздин? Шуну кача жүрүсүздөр, байке макулбу? Болгон эки барак көрсөз. Эмесин? Шуну катып жатсаң? Шунука? Ичинде мекен шапкасын калтырып бул жактан. Ошодон башланган. Ачып Көчөсүндө. Ола бизди билечи. Öyle çıkıp kalası orta kalası kırsa kaldı. Öyle canım. Biz hazır bu iki maşınanın vaziyetlerini alып geldik. Ekspertizaga. Ekspertiz içindeki içken içpegen anım taşı için tekşereriz az. Ekspert yapıp geldik. Kayınsı alып geldik. Yürüle. Haydi. Общественного транспорта по хаотичной остановке. Остановка на основной. 16.04.79. Наша вот это? Да. Так, вот это чистое. Ой, это оно неразливаемо, но 2 минуты будете быть. Анан негизи эле мен байкашымча, мен боюм кыска да, анан бойлуу узун адамдар бирок ар дайым мындай эңкейип басып, көнүп калышатпы дейм да, же унаага түшөрдө бир ыңгайсыздыктар болобу? Эңкейип басып. Башында билбей элем бир сүзүп алган, балким. Ооба, кичинекей машинага отурганда удобный болбойт да, мага. Батпай калам, сен алып калдырганда аркада кишилер батпай калат деген нерсе.
Сиз алган учурларыңыз болгондо. Ошол böyle болот. Кантип жок? Көбүнчө азыр аяка ентейип көрүн мен айтам да, билем. Азыр көнүп калыпсыз да кадимкидей эле. Анан башка элдер кандай кабыл алат? Балким жаныңыздан өтүп атканда көп эле карай беришеби? Ошолор боюнча да. Жана постоянно любой көргөн мени карап таң алышат да. Мындай карап шоң киши экен. Ошол сизге мындай кандай реакция берет? Жагабы ошол нерсе сизге? Ага, мен өзүмө сыймай калгам, сураганда айтып берем, боюм этмейт ушундай. Сүрөткө түшүп алалы дешет. Сүрөткө түшүп коем. Элдер көп таң калат мен бирок сөздөйм да мен чайым. Көп эле таң алышат, чоң экенсиң анан тиген ага орустун немесине окшош экенсиң. Салыштырышат экен да ошол, э? Негизи эле бойлуу адамдар спорт менен көп машыгат деп уккам да. Анан сиз дагы ошол спорттун кайсыл жагы менен машыгасыз, деги эле машыгасызбы? Жумуштан тышкары эмне менен алектенесиз? Спортко көп эле машыгабыз, кызыгам ошо. Оттон жумушка келгенде спецнаста 3 жылдай калдык. Кайда Ички министрдин атынан көп жака соревнованияга барып жүрдүк да. Жана кайда самбоға катышып жүрдүк. Самбоға катыштым. Гира көтөрмөгө катыштым. Гира көтөрүп, сонудан жалалап, торластын атынан скөлгө барып чемпион болуп. Экинчи месте алган, үчүнчү месте алган күндөр болду. 24 килограммдыктарды көтөрдүк мен. Анан өзүм ошо спортко кызыгам. Көбүнчө эле залдарга көп барып, жумуштан тышкары дагы машыгып. Волейбол ойнойбуз бошоктарда. Айтор спорт менен спортко жакын экенсиз да. Жолдош ага айтат. Бүгүнкү бир кызмат өтөдү. 15-те эч кандай тартыштуулар болгон жок. 11 саясат алтыч. Bizim alt provertten armadı. Bak dolu. Bak. Hepsi bir kızık kalanlar var. Ага, бир кызык кабыл. Bir kızık. Үй бүлөңүзгө кайра кайталы. Үй бүлөлүмүн деп калдыңыз, 42 жаштамын деп калдыңыз. Бирок жаш көрүнөт экенсиз. Анан жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Канча балалуусуз? Ошолор боюнча дагы. Өзүм үй бүлөлүмүн 3 балам бар. Бир бала, 2 кызым бар да. Biz 2018 жылы жубайыммен баш кошком. Бишкек шаарында Албакта иштеп, частный иштеп иштейм. Ал студент кезинде таанышып экөөбүз көп убакыт сүйлөштүк. Келинчегиңиздин бою кандай? Узунбу? Узун эмес, кичинекей. Анда ошо юридический диплом, юридический факультет окуп кетип, 3 ай өтөтүндө эмгектенип азыр катышып алып. Демек сиздин боюңузду жакшы көрүп тур да. Бою өзү кичинекей, чоң эмес. Балдарым жакшы чоң, 10 класста окуган балам мени тартып, бою узун болуп атат. Бойлуу экен да. Биз бүгүн башкы каарманыбыз Айдар мырзаны тартып жүрүп, анын жанында биз менен кошо жүргөн Уларбек мырза дагы жүрдү. Биз Уларбек мырзадан дагы сурай кетели. Канча жылдан бери иштейсиз бул тармакта? Деги эле бир кызыктуу учурларды сурагым келип жатат сизден. Саламатсыздарбы? Бул тармакта мен болжол менен 5 жылдан ашып калды. Көрөсө 6 жылга баратат. Эми айта кетсем, жумушта ушунча убакыттан бери көп эле кызыктуу окуялар болот. Айрыкча коллегам менен чогуу болгон окуяларда көп кездешет. Айрым учурларда, мисалы үчүн, айдоочулар токтоткондо, кээ бир айдоочулар бар, атайында маанай жок кетип баратат, анан кетип баратканда, нерв болуп баратканда биз жол эрежесин бузуп алышат, токтотуп барганда жинди бизден чыгарышат да. Нажончо түшүндүрүп айтатсак да керектер түшүнбөйт. Напарнигим өзү сүлөкөтүнөн түшкөндө эле айдоочулар өздөрү сезгене түшөт. Акырын ошо документтерин сурап берип, өздөрүнүн штрафтарын жаздырып кетишет. Андан сырткары эле мисалы үчүн биз жол эрежесинен тышкары 102 чакырып түшкөндө 102 чакырыктарын
алып ошол жака барганда мисалы үчүн өмүрүлүк зомбулук кылып калат. Ошо чыр-чатактар чыкканда, жолдо урушканда, барганда, кээбирлер сөзгө келбей атканда, биринчи эле кээде ар кандай болуп калат. Биринчи напарник түшүп калат. Кээде мен чыгып калат. Көбү барганда укпай калган учурлар болот. Анан напарникте келген, артына келгенде эле эшиктен киргенде эле эңкейип кирет. Эңкейип киргенде кайсы көлөккө келет. Таң калган учурлар болот. Анан өздөрү эле акырын баштап отуруп кийинки иш-чаралар жүрө берет. Жакшы. Айдар мырза боюнча дагы эме айта кетсеңиз, мүнөзү боюнча айтасызбы? Эми аз гана убакыт болуптур, бирок иштешип, сиз көбүрөөк иштешет экенсиз да? Айдар байкебиз аз гана эле болду иштешкенибизге. Эми ошондой болгон болсо деле мүнөзү чын айтканда токтоо, сыртынан мындай чоң грозный болуп көрүнгөнү менен, бирок ичинде тынч, мүнөзү мындай токтоо, ушул жоопкерчиликтүү, мындай кыйкырык катуу үнөрүн уккан эмесмин. Чейин ар дайым адамдарга сыйлык мамиле кылат, түшүнүү менен мамиле кылат. Айтор жакшы сапаттары көп. Акырын өткүлө. Келер. Саламатсыздарбы? Кел үлкен ай. Кызылды өтүпмөсүңөр, кызылды өтпөйдү, билесиңерби? Кайсында өтүш керек? Эмнеге кызылды өттүңөр? Мындан кийин андай кылбайлы, мейли? Шашпай келе. Оны басасыңарчы меничи? Кел. Тигини басып, жашыл күйгөндө мейли? Мейли машина сүзүп кеткенде коопсуздукка сакташыңар керек. Мындан кийин ошондой кызылдан өтпөй, жашылда өткүлө мейли? Киргиле. Саламатсыздарбы? Балдар биз силерге келгендин себеби жол эрежесин үйрөтүп, түшүнүү иштерин үйрөткөнү келдик, а? Ошонун кичине көңүл бөлгөн алла. Муногулу эмне сылык билесиңерби? Бул жолдо зебра дейт, пешеходный эме да, бул ушуну өтөсүңөр. Муногул светофор болот, кызыл. Мына стоп дегенде токтойсуңар. Ошону мына кнопкасы болот, силер баскан. Ошону басасыңар. Жашыл күйгөндө чуркап өтөсүңөр бияка. Кызылда өткөн болбойт, билесиңер, а? Кызыл десе машина сүзүп кетиши мүмкүн, ар кандай кооптуу нерселер болот. Ошон үчүн постоянно жашылда өтүп жүргүлө, кызылда өтпөгүлө. Машина өткөн жолдордо той ойнош керек. Деп ошону ошолорду постоянно окуп үйрөнгүлө, мейли? Жакшы окуйсузбу? Ооба. Тартип сактайсызбы? Ооба.